Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар үчүн тоодой тоскоолдуктар көп. Ар бир тоскоолдук өзгөчө кыздардын үйдөн чыкпай, коомго кошулбай, деги эле көздөн далдоо болуп көрүнбөй кетишине, унчукпай калышына себеп болгондой. Ар бир тепкич бул тоскоолдук. Бирок Найзик кыз коомдук фондунун кыздары жана анын жетекчиси Үкөй Мураталиева үчүн эмес. Алар коомдогу мындан дагы оор сыноолорго, каршылыктарга көңүл бурбай, тоодой тоскоолдукту эмгек менен жеңүүгө бел байлаган кажыбас, кайраттуу, талыкпас, эмгекчил кыздар. Ал эми майыптыгы бар адамдар үчүн Бишкекте ылайыктуу жер табылбай мурдагы фабриканын 3-кабатынан орун берилген. Балким башкалар болсо кол шилтеп басып кетет беле. Бирок биздин каарман Үкөй Мураталиева жана анын Найзик кыздар командасы беттегенин бербеген. Көк бет болгондуктан тырышып 3-кабатка күндүгө чыга албаса дагы бул цехтин ишин токтотпой, аралыктан башкарып иштетип келишет. Баштагандан бери 6 жыл өттү. 6 жылдан бери чындыгында ушул цех бул биздин 5-чи жолу көчкөнүбүз да. Өзүнчө атыбызга жарашып көчмөндөр болдук чынында. Анан билесиздер, көчүү деген оңой эмес. Көчүп келген сайын ар бир цехте кайра башынан ремонт жасайбыз, орнотуу, түзөтүүлөр болот. Анан жаңы эле иш баштаганда бир аздан кийин ушу администрациянын суроолору жарала баштайт да. Мен ушу таң калам, иштеп аткан адамдарга жеңилдик бир маңдай тескей отуруп диалог куруу эмес, кандайдыр бир башка кызыкчылыктар үстөмдүк кылып анан көчүшкө туура келет. Майыптыгы бар кыздар мындан 6 жыл мурда жаңы жылдык жарманкеге даярданып жатып, чогуу иш баштоого бел байлашкан. Андан бери өндүрүштүн күнгөй теске жагын көрүшүүдө. Кыргызстанда биринчилерден болуп эки баштыктарды тигип башташкан. Бирок өндүрүштүн ойдогудай өнүкпөй жатышына мамлекеттеги мыйзамдардагы аларга болгон мамилеге байланыштуу. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар салыктан жана ижара акыдан толук бошотулган эмес. Эмнеге өзгөчө категориядагы адамдардын өзүнчө ишмердик жүргүзүшү үчүн шарттар каралбай келет. Ал эми мыйзамдарда бул адамдар үчүн атайын беренелер каралып, ишкердикти колдоо боюнча аларды коргоого алган бир дагы мыйзам буга чейин жазылган эмес. Эмнеге суроо көп. Кыргызстанда майыптарды 3-декабрь майыптардын эл аралык күнүндө эскерип, иш-чара өткөрүп, куттуктаган болушат. Ошону менен алар башка учурда көзгө урунбай, унчукпай, коомго аралашпай, өздөрү менен өздөрү калышат. Анткени алардын толук кандуу иштемек тургай, көчөгө чыгып, өзүн өзү тейлөөгө эч бир шарттар каралган эмес. Бардык жерде тоскоолдуктар тосуп алат. Жакында эле шайлоо аяктады. Бирок ага майыптыгы бар адамдар толук катышкан жок. Анткени ага шарттын жоктугу, маалыматтын толук берилбегени себеп болду. Бирок Найзик кыз фонду жогорудагы мамлекеттеги майыптарга болгон мамилени айтып, арыздануудан алыс. Бардык тоскоолдуктарды жеңүүгө бел байлашып, жөрмөлөп келип, эч кимге жалдырабай, акча табууну каалашат. Ар кайсы жерден жөргөлөп келип оокат кылбай, мына көрөт аз кыш десе кыш, жаз десе жаз, лай баткактан да кечип да келип атабыз. Бул шарттарды алмаштырып жакшы жашоого умтулгубуз келет. Ал үчүн бизге жер керек, ал үчүн биз ошол цехибизди курушубуз керек. Ошону менен бирге кыздардын да камын ойлоп, үй шартында түз берсек өтө жакшы болот. Найзик кыздардын кыялы бийлик жана Бишкек шаардык мэриясы Бишкекте 5 сотук жер таап, аны дал ушул кыздарга бөлүп берсе, алар кеңсе, тигүү цехи жана жанында жатакана кылып, кичине шаарча куруп алууну көздөшүүдө. Болгону идеяларды ишке ашырууга колдоо керек. Жөн эле цех эмес, ал өзүнчө биздин кыздардын шаарчасы болмок да. А эгерде мен ойлойм, бир кызды колдосок, ал кыз өзүн гана эмес, үй бүлөсүн да, башка кыздарды да тартып кете алат жакшы жашоого. Болгону эле ошол биздин үйрөнчүк кылганыбыз, башка ишти кыла албайт экенбиз, отун чаппайт экенбиз. Демек биз колдон келген эмгегибизди кылышыбыз керек, а бул биздин тикмечилик.
6 жылдан бери чакан тигүүчү цех 5 жолу орун которуп, акыры 3 кабатта лифт жок эски имаратта жайгашып калгандыктан тигүүчү кыздар жумушка келе албай, үйүндө отурууга аргасыз болууда. Гүлмайрам Алимбай кызы тигүү цехтеринде иштейин деп кайрылган, бирок бир дагы тигүү цехи аны жумушка алган эмес. Цехтерде иштегендерде көп жерде цехте албайт менин деңгээлимдеги адамдарды, себеби жоопкерчиликтен да коркушат да, бечети мындай сырттан караганда деле мисалы менин деңгээлимдеги адамды көрбөгөндөр бар да, анан сурап маалымат алып келгенде меники ушундай рожденный ломкость костей, ушу сүйөктөрүм сынат, жыгылсам эле деген өзүмө тиешелүү нерселерди айтып баштаганда уже коркушат да, көбүнчө жумуш болгондо келесиң, анан тигүү деген сыяктуу 3-4 цехтен. Ана сизди жумуш болгондо келесиң деп коюп, жолду жубатып узатып коюшат да, чакырышпайт экен да. Ошондон жок, анан кийин 2 жолу ошондой моменттер болду да. Иш берүүчүлөр Гүлмайрам Алимбай кызы мыкты универсал болсо дагы жоопкерчилик алып шарт түзүүдөн качышат. Ошондуктан Найзик кыз фонду цехи Гүлмайрамга окшогон башка кыздар үчүн дагы өз жанын багууга мүмкүнчүлүк ачкан жалгыз эле ишкана. Эң негизгисинде экөөжө сүйлөшкөндө башында заказ алып атканда жакшы баа менен алат да. Эң негизги мен как такой швея катары эле эмесин айтып атам да, сүйлөшүп арзан болбогондой, именно ошо менин эме мисалы мен такси менен келип кеттим, андан сырткары дагы бир аз болсо да мага өзүмө керектүүдөй акчага ала тургандай баа менен сүйлөшүп алат да. Бизге мисалы биз тиккен баштыктар ошондой баа менен келет да. Жөнөкөй швеяларда деген 50 сомдон 45 сомдон башталат. 150 сом, аз билбейм баалар кандай болуп атат. 150 сом деле, 200-300 сом деле азыр мага арзан да. Бир изделие үчүн баа. Кыш дагы бул кыздар үчүн тоскоолдук. Ошондуктан көптөн бери цехке келбегендиктен Гүлмайрам Алимбай кызы тигүү машинасын ишти сагынып калыптырмын деп ырахаттанып иштеп жатты. Майыптыгы бар кыздар башка тикмечилерден айырмаланып, аябай көңүл буруп, так, тыккан жана сапаттуу иштешет. Алар чыгармачылык менен иштегендиктен Найзик кыз фонду Кыргызстандын ичинде эле эмес, экспортко эки баштык тиге башташкан. Испаниядагы бакшы бренди дал ушул кыздарга атайын буйрутма берип, эки баштыктарды тиктирүүдө, анын дизайнын иштеп чыгууга 1 жылдык эмгек сарпталган. 1 жыл бою бакшы продукциясынын кол баштыгына көңүл бурат экенибизде өзүбүз да таң калдык. Бирок ошончолук деңгээлде аябай сүйүнүчтүү да. Себеби биринчиден детальдар көп, экинчиден ал жөн эле майда чүйдө көрүнгөнү менен чындыгында жыйынтыгында кол баштыктын жакшынакай көрүнүшү ал ошончо майда кадамдан турган иш аракетти талап кылат экен. Анан бизде азыр процесстер жүрүп атат, мына көрүп атасыздар. Кол баштык чогула элек, бирок ушул деңгээлге жеткенче биз мисалы үчүн ушул эле кол баштык боюнча сүйлөшүүлөр 1 айга жакындады. Жөн эле сүйлөшүүлөр. Себеби барган сайын жакшыртайын дейсиң да. Бакшы брендинде жасалган кол баштыктарга экологиялык таза нак пахта кездемеси колдонулат. Андай кездеме Кыргызстандын Жалал Абад областында өндүрүлгөн менен аны кыздар түз сатып алышпайт. Ал Германияга экспортталгандыктан Европадан сатылып келип, чоң машакат менен тигилет. Азыр эми буюрса тигилип бүтүп калайын деди. Күтүп атабыз эми жыйынтыгын өзүбүз да сүйүнүп. Анан биз эч качан чарчадык же кыйшайдык деп айта албайбыз. Биринчиден өзүбүзгө кызык жана эргүү берет. Найзик кыздын тикмечилери тиккен кол баштыктар эксклюзив бренд болгондуктан Европага экспортталып ошол жакта сатылган. Былтыр бакшы бренди иш баштаганбыз. Найзик кыз менен быйыл иштеп баштадык. Биз таза пахтадан жасалган эко баштыктарды чыгарабыз. Фабрика тандоодо баштан эле социалдык жактан аярлуу катмар мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды жумуш менен камсыздоону көздөгөнбүз. Анткени биздин өлкөдө аялдарга айрыкча өзгөчө кыз келиндерге киреше табуу 2 эсе кыйын. Биз бизнести өнөктөштүктө өнүктүрсө болот деп көрсөткүбүз келди. Найзик кыз ишканасы тууралуу буга чейин угуп жүргөнбүз. Алар бизден буйрутманы аябай кылдаттык менен иштеп, бардык талаптарды аткарып, баштыктарды тигүүдө биргелешип иштеп жатабыз. Алар бизге кеңеш берип турушту. Жыйынтыгында мыкты баштыктар иштелип чыгып, алардан көбү чет өлкөдө сатылып кетти. Мени таң калтырган алардын иштөө графиги. Ар бирине ыңгайлуу шарт түзүп, үйүндө дагы иштеп, буйрутманы өз убагында бүтүрүшөт. Алардын берилип иштегени, профессионалдык мамилесин өзгөчө белгилегим келет. Кыйынчылыкка карабай коомго пайда алып келип, иштегилери келип турат. Биз башка жарандар бул кыздарды колдошубуз керек.
Найзик кыздын ишке ашыручу идеялары, кыялдары көп болгону аларга садага эмес, чын көңүлдөн колдоо керек. А эгер коом, мамлекет майыптарга мамилесин өзгөртүп, чындап колдоо көрсөтүп, ишкерликти өнүктүрүүгө жардам берсе, кыздар өздөрүн гана эмес, коомго дагы көп пайда алып келмек. Майыптыгы бар адамдар жардам сурап тиремчилик менен жан баккылары келишпейт. Алар деле башка адамдардай эле өздөрү эмгек кылып, андан өздөрүн камсыздай алышат. Болгону аларга карата шарттар түзүлгөн эмес, ошондуктан алар башкаларга көз каранды болуп калышууда.